Кааласам 200 чочко багамын, кааласам 2000 чочко багамын деп коомдогу болуп жаткан окуяларга карасаңыз өзгөчө да. Биздин динибизде мисалы Россияда бир адам иштейт фирмада, орустар кожоюну, орустардын чочкосун багат бул дейли, мусулман адам. Ошонун колунда иштеп тапкан акчасы адалбы, адал эмеспи деген суроо талап пайда болот албетте. Ал иштеп жатат, ал иштегениге жараша акчасын алып атат. Демек бул жерде ал иштегениге алат. Ал орустардыкы, ал өзү орустар жейт, өзү орустардыкы тиешелүү маселе. Бул иштегениге алып атат, ошондуктан тапкан акчасы да болуп кете берет. Бирок башка иш тапканга аракет кылыш керек. Ошол айлыктан негизинде башка жерде кичине ылдыйраак болсо дагы башка жерде жумуш чыга турган болсо адал. Ошол жерге өтүп кетиш керек. Бирок чочко багыш маселесинде, чочкону союш маселесинде иштеген жерлерде алмаштырганга аракет кылыш керек. Бирок ошондуктан да бул жерде азыр Россияда өзгөчө официанттар иштейт, чочкону багып иштегендер өтө көп, кыргыз жарандары, өзбек туугандар, тажик туугандар, булар дагы өзгөчө ошондой жерлерде барып иштейт да. Чочкону багат, чочконун фирмасында иштейт. Могу кыргыз жеринде деле, Кыргызстанда деле фирмаларда өзү чыгып чыгат го. Чочконун немеси сасып кетти, бүт айылга жетип атат, жети жоготпойсуңарбы деп өзү кылгандар өтө көп, баягы телевидениядан башкадан чыгып калат го. Ошол сыяктуу маселелерде чочко бакса болобу негизи дегенде, кыргыз жараны болуп туруп бакса болобу же тажик жараны болуп туруп бакса болобу деген маселеде ушул. Чочко могу Токойдогу баягы жапайы кабан маселеси, могу чочколордо буйрок деген урматтуу мекендешим. Чындап бир орус багып атат, анын жыты бүт айылга эмес, бүт айылдан сырткарга чейин чыгып атат, мына тиештүү чараларды көрүш керек. Чочконун жыты жаман, табияты жаман. Өзү негиз тартат экен да. Чочко билесизби, эч нерсени кызганбайт. Өлүп калса, ач калса өзүнүн баласын дагы жеп коет. Ошондуктан да мында орустарды карасаңыз кызганыч маселеси бар, бирок аз да. Бирөөсүн билетип кое берет, аялын бирөө менен бет себетинен өбүштүрүп кое берет. Кызганыч маселеси төмөн. Биз жылкыга жакын экенбиз, жылкы минип жүрүп ушундай жылкы сыпатыбыз бар экен, жылкы кызганат го өтө. Биз жериңи suurуп алып кетет. Биз өтө кызганычакпыз. Мына арабтар төөлөргө жакын дагы, төөлөрдүн сыпаты жугуп, алар дагы төө дагы өтө кызганыч келет да. Баягы жаныбар, баккан жаныбардын немеси жугат экен да адамга. Бул чочко маселесинде дагы биздин чочкодон дагы баткака көбүрөөк батыра турган, чочкодон дагы ылдыйраак төмөнгө түшүрө турган нерселерде 3 маселени айтууну туура көрдүм. Биринчиси, окуя менен баштайын, ар дайым окуя айтабыз. Бир адам банкрот болуптур. Бардык байлыгынан, бийлигинен ажырап калыптыр. Бир дегенде бардыгынан ажырап, ыйлап, кайгырып, сыздап, жолдо ыйлап атса, бир жолоочуну көрүп калат экен. Жолоочу келип сурап, неге ыйлап жатасың, эмне үчүн кайгырып жатасың деп сурайт экен да. Сураса, баягы кантип мен ыйлабайын, кантип мен сыздабайын, бардык байлыгымдан бир дегенде ажырадым, мен ыйлашым керек дейт экен. Баягы адам дароо эле аялың тирүүбү, аялың кандай аял дейт экен. Аялым жакшы, аялым салиха аял, аялым жоолукчан, намаз окуган, исламга кызмат кылган, мени айтканымды кылган, менин буйругумдан чыкпаган өтө салиха аял дейт экен. Баягы күлүп, жооп берип кайтарып, жолоочу, эй, сен акмак экенсиң, бул ыйлай турган нерсеге ыйласаң сен. Качан тили узун, акылы кыска, могу жагы бир ачылса жабылбай турган аялга турмуш куруп калсаң, мына ошол чыныгы бактысыздык. Мына биз практика жүзүндө көрүп атабыз дейт экен жолоочу. Мына байлыктар, мына акча маселелери, эгер аялың дук берип турса, алдыңда чындап колдоо берип турса, буларды кайра таап алыш оңой. Бирок салих аялды табыш бул өтө кыйын нерсе. Дүйнө бир матактардын ичинен эң жакшы берилгени бул салих аял дейт. Бул хадис. Ошондуктан да сен ойдоңгун, жерди карабагын, ойгоңгун, асманга тургун, сенин жашооңдун алдында салих аялың бар экен, кайгырууга эч кандай себеп жок дейт экен да. Чындыгында бүгүн көп маселелер. Биринчиден эркектердин касияга айыбы эмне? Айып эмне десеңиз, салиха кыздарды тарбия кылбай жаткандыгыбызда биздин күнөөбүз. Ата болуп туруп. Эми макул, бул тарбия берилбей калды. Эми бул кыздар бойго жеткенден кийин өзү салиха болуш керек эле.
салиха болбой, күйөөсүнө баш ийбей өз алдынча болуп кеткендиги бул кыздардын күнөөсү болуп кетип атпайбы? Эки тараптуу күнөө бар экен, а? Бирок салиха болуунун 10 сырын мен ушул жерде бөлүшүп кетейин дедим. Биринчиси сый урмат маселеси. Күйөөсүнө ар дайым сылык сыпаа болот. Эрин чындап урматтайт, сыйлайт. Пайгамбардын хадиси бар го. Сажда кылууга уруксат берилсе күйөөңө дейт. Күйөөсүнөн башкасы эмес, ата энеси, бир тууган эмес, ошо күйөөсү дейт да. Ошондуктан да бүгүн телефондо чалып, кайненеси, кайнатасы, анысы бунусу чалып, кызым келе бер, кыйналып калсаң келе бер үйгө, күйөөм урган жокпу, черткен жокпу, кичине ыйлап калса эле болду, жүктөрдү жыйна, мен азыр барып алып кетем деп аткандар ойлоңула. Бул турмушта боло турган эле маселе, кичине көз жаштар. Сыйлык сыпаа менен күйөөсүнө ар дайым баш ийген аял бул биринчи сыпаттарынан экен. Ар дайым сыйлык сүйлөйт, тилин ажаан катындар болот го баягы. ТТХсы 1 мүнөттө миллион сөз. Не деген түшүнбөй каласың. Ушундай бат сүйлөйт, ушундай ызычуу аял Кудайым өзү сактасын мындайлардан. Бир ызычуу болуп калбасын да мындай аялдар менен. Күйөөсүнө кайрылганда сылык, жумшак жана түшүнүктүү тилди колдонуп, анын кадырын билет ар дайым. Бул биринчиден. Экинчиси чечимдерди ар дайым кеңешет. Бүгүн өз алдынча аялдар көбөйүп атат. Мен кыйынмын, мен өзүммүн, жалгызмын, ой мен жалгызмын дүйнөдө, мен кыйын болушум керек, карьера кылышым керек деген кыздарыбыз өтө көбөйүп атат. Жок, бул мындай кылганың туура эмес. Күйөөгө чыккандан кийин да күйөөсүнө баш ийбей кыйын болуп атасың да сен алыска барбайсың. Ийгилик жаатын карасаңыз, ошол тарыхта из калтыргандарды карасаңыз, аялдар негизи көп күчтүү эркектердин аялдын алдында туруп, аял болуп турган же күчтүү баатыр балбандарды төрөгөндүгү үчүн тарыхта калган да. Паланчанын апасы ким десе ушул дейт. Ушундай дагы апа боло. Абдушкүр ажынын апасы Оштон Бишкекке уча турган болуп калса, кандай ушу Абдушкүр ажыдай баланы кандай апа төрөп тур экен деп көргөнү келип учурашат эле да. Ошол сыяктуу сиз дагы урматтуу мекендешим. Урматтуу эже карындашым, тарыхта калууну кааласаңыз, күчтүү аял же күчтүү баланы тарбия кылышыңыз керек, же күчтүү эркектин алдында турушуңуз керек, максаттарга жетүүгө жардам беришиңиз керек экен. Ар бир кылып аткан ишиңизди кеңешиңиз, күйөөңүзгө айтыңыз, болуп жаткан бардык маселени айтыңыз. Мындай болуп атат, мындай болуп атат деп. Жада калса кеңешип алыш керек. Төкчөк маселесинде дагы муну кылганың мага жакпайт, муну кылганың мага жагат деп ачык-ачык сүйлөшүп алыш керек. Үчүнчүсү, үй бүлөнүн сырларын бекем сактайт, көчөгө алып чыкпайт. Бүгүн көпчүлүк аялдардын оозу бош. Эң биринчи эмне дейт, жакын көргөн подружкасыга айтат. Сырым айтышым керек, жеңилдеймин деп туруп, подружкасыга айтат. Подружкасыга айткандан кийин ал жаңылык эми бүткүл Кыргызстанга тарап кеткен болот да. Ишенип айтат подружкам деп, бирок подружкасы бүт Кыргызстанга жай берген болот. Үй бүлөнүн бекемин сактайт, жаман сөз таратпайт, уруша кетсе да сыртка чыгарбайт. Тынчтыкты биринчи орунга коет экен ал аял. Салих аял. Ошондуктан да бүгүн сырын сыртка чыгарып жаткандар, эркек эч качан сизге ишенбей коет. Эч качан кийин сизди кадырлап сыйлабай коет, качан өзү сизге ишенип айткан сырларын башка бирөөдөн угуп калса. Сенин аялың мындай деди, же сенин аялың мына жерде жүрөт, мындай кылып атат деп башка бирөөнүн оозунан келсе, бул эркектин алдында сизди кадыр баркыңыз жоголот. Эркек унутуш кыйын да, кийин миллион жакшылык кылсаңыз да ошол нерсе унутулбастан ошол нерсе кайра эсине түшө берет. Унутулуш кыйын. Ошондуктан бул маселеге маани бериңиз. Үй бүлөнүн сырын бекем сактайт. Күйөөсүнүн кадырын эл барда дагы жокто дагы көтөрөт, урматын жайга коет. Кээ бирөөлөр ушул элдин алдынча күйөөсүн жамандап отура берет. Күйөөм лох дейт, күйөөм андай дейт, мындай дейт. Ар кимдин алдында жамандап отура берет. Эл барбы, эл жокпу, ар бир жерде күйөөсүнүн урматын жайга коюш керек аял киши. Салих аял ушундай. Ой балам, атаң келди, чайыңды кой, ой кызым, тамагыңды бышыр, атаң келди дебей өзүң туруп кызматыңды кыл. Балдарыңа ошол тарбия болот. Апам ушундай кылат эле деген түшүнүк калат балдарда да. Айтпай берилген тарбия чыныгы тарбия. Сенин сөзүңдү албайт балдар. Балдар сенин кыймыл аракетиңди алат. Ошондуктан да бул маселе негизги. Ар бир жерде эл алдында күйөөсүнүн кемчилигин айтпайт, тескерисинче аны колдоп, аброюн сактайт экен. Бул салих аялдардын белгилеринен. Бешинчиси, ачуусу келгенде сабыр кылат.
ачуусу келгенде сабыр кылат. Эң күчтүү аял ачуусу келгенде сабыр кылган аял. А сизчи бүгүн кандайсыз? Мына жак ушундай түшөт, тил 2 километр узакка чозулат. Эч ким калбайт. Баягы айтат го. Кемчилигин билгиң келсе, аялыңдын бир кемчилигин айт, сен уруп тууганыңа чейин бардыгын кемчилигин айтып берет деген сөз бар го. Ошол сыяктуу эмне экен? Сабыр жок. Тилинде сабыр жок, акылында сабыр жок, кыймыл аракетинде сабыр жок. Мен ушундаймын да, характерим ушундай, болушум ушундай дебесин. Эч качан антип айтпа. Ар бир адам өзгөрөт. Ар бир аял өзгөрүүчөн. Тем более жада калса эркекке караганда аял өтө тез өзгөрөт. Көзү бир жумганда башка аял, ачканда башка аял болуп калат. Характерим ушундай, андай мындай дебесин. Көз жаш төгүштөн мурда башка аял, ыйлап өткөндөн кийин башка аялга айланып калат да. Кээде эмнеге ыйлап атканын өзү дагы түшүнбөй калат. Түшүнүш кыйын. Ошондуктан да тез өзгөрүүчүсүн, имандуу болгонго, салиха болгонго аракет кылышың керек экен. Ошондуктан да некен жөнөкөй кыйкырып талашпа, күйөөң менен айтышпа, анан таарынма, болбогон нерселерге таарынба. Таарынычтын дагы чеги болот да. Ал үйгө кетип калыш деген эмес таарыныч деген. Ал дегени көчөгө чыгып кетиш деген эмес. Сабырдын дагы чеги болот, күйөөңдүкүн дагы чеги болот. Күйөөңдүн дагы сабыры. Ол таарынычтан кечирим сурайт, бир кечирим сурайт, андай кылат, мындай кылат. Эгерде сен кечирбесең, башка кылбасаң, не кылат? Ал дагы таарынычты баштайт сага. Ошондуктан да сабыр кыл, ачууң келгенде сабырыңды баз, кыйкырба, ажылдаба. Ажылдап катын эч кимге жакпайт. Кээде билесизби, көчөлөрдө машина уруп кеткен, чачы кыска шорта кийип алган 40-50'нин тегерегинде ажылдак аялдарды кичине машина терип кетсе да жерге жатып алып узу чукулап атканын байкап каласыз. Же кээде ошол эле кыска шорта кийип алып, жаш өйлүдө кыска чачын кыркып алып, бирөө менен мушташып атканын көрүп каласыз. Алардын мушташып атканын көрүп, эркектердин бою, Хабиб Конордун бою эчтесе болбой калат. Том Жери бул жакта калып кетет, Нупагади шымын чечип качып кете турган деңгээлде урушат да, ушунчалык катуу урушушат. Эми таң калбай, Кудайга тооба, ушундай адамдар дагы барбы деп ойлонуп каласың да. Неге? Ачуусу келгенде сабыр кылган аял. Салих аялдардан экен. Андан кийин 6-чысы жакшылыгында дагы, оорчулукта дагы жанында болот экен. Бир гана байлыкта эмес, кыйынчылыкта дагы колдоосун көтөрөт экен. Үй салып атабы, кирпичин бирден берип турат. Айнек куруп атабы, айнегин берип турат. Дүйнөгө напротив согушуп атабы, бирден ок берип турат. Ошондой аял болуш керек. Сиз менин бейишимсиз же тозогумсуз, сиз менен бирге ойлойм, сиз менен чогуу болом деген бул мына ушул. Акыркы эрк деген түшүнүк бар адамда. Баягы самолет жарылып кетип аткандан мурда биздин клеткаларыбыз бардыгы бошошот дагы мээбиз сигналды берет да. Мээбиз өтө катуу сигнал берет. Не ушул теланы, ушул денени биз сактап калышыбыз керек деп бардык органдарыбызга сигналды берет. Ошол учурда ичтеги кан дагы тез айланышты баштайт, жүрөк дагы дапылдап тез сокконду баштайт, ашказанга айтат. Мээ айтат, ачыктан нерселердин бизге кереги жок. Чыгарып сал дейт. Ошондуктан да корккон адам катуу корккондо биле сийип коет. Бул нерсе бар. Медицинадагы бар. Катуу корккондо, стресс болгондо, стресстин прям пик чокусуга чыгат да. Адамчы качан өлүм алдында турганда. Ошондуктан корккон адам сийип коет. Баягы кинолордо ок атамын, пистолет оозуна печенесиге таккаганда мээ дофаминди катуу мындай сезимдер жоголот дагы, катуу коркуу сезим келип, стресс 100%га чыгып, баягы корккон адам сийип дагы коет. Бул нерсе бар нерсе. Бул акыркы эрк дейт да, акыркы эрк түшүнүк. Бирок кээ бир адамдар бар, ошол сезимдерди дагы, мээсин дагы башкарып коет. Ошол учурда руханият ичке кирет. Руханият эч нерсени козгобой коет, качан руханият күчтүү болсо. Чындап руханият менен ички жан дүйнөң менен берилип, мен ушул өмүр менен ушул менен өмүрүмдү байлаймын деп акыркы эрк менен берилесиң. Бул учурда сени өмүр дагы, өлүм дагы эч нерсе токтотуп калбай, сен күйөөң менен чогуу болосуң да. Мына ошол маселе, урматтуу мекендешим. Некен? Кыйынчылыкта дагы бирге болот экенсиң, жакшы күндө дагы, бакыт күндө дагы не чогуу болот экенсиң. Көпчүлүк аял эркектер үйлөнгөндөн кийин башында кыйынчылык болот. Үй жок, квартира жок, машина жок, башка жок. Кыйынчылык болгон учурда көбү бир нукка түшкөнгө чейин ажырашып кетип атат да. Эгер бир арыкка түшүп алганга чейин чыдап коюшса, булар көп жашашат.
Ошол эле учурда айтарым, эркектердин жыныстык каалоосу өтө чоң деңгээлге жетет. Гормоналдык система өзгөрбөйт качан? 18-ден 25 жашка чейин. Ошондуктан да пайгамбар 25 жашка үйлөнүш сүннөт дейт. Ошондуктан да 18-ден 25-ке чейин үйлөнүш кыргыздарда салт 25-тен өтүп кетпесин дейт, Эркектин каны кайнап, сонун күчтүү жак болуп турган жери, жыныстык, физический, руханият бар жактан күчтүү болуп турган жери 18-ден 25-ке чейин. Ошондуктан да ошол учурда үйлөнгүн дейт. Ал эми кыздардык, аялдардыкы качан төшөк маселесинде күчтүү болот десеңиз, 30 жаштан 40 жашка чейин. Ошол учурда гормоналдык өзгөрүүлөр күчтүү болот, күчтүү чокуга чыккан болот, каалоо ыктымал ичиндеги сизге болгон сезимдер күчтүү болгон үчүн 30-дан 40 жашка чейин болот. Ошондуктан да 30 жаштан 40 жаштын аралыгында аялыңызга көбүрөөк гүл бериңиз, махаббат бериңиз, көбүрөөк убакыт бөлүңүз, ага внимание бериңиз, Андан кийинкиси үйүнүн берекесин сактайт. Үйдү таза, уюткулуу кармап, күйөөсү келгенде жайдары маанай тартуулайт. Күйөөңүздү урматтаганды, сыйлаганды билиңиз. Урматтуу эже карындашым, салиха болуунун сыры не экен? Үйүнүн берекесин сактайт экен, үйдү таза кармайт экен. Бардык жин, шайтандын бардыгын чогултуп алсаңыз, саартан кечке өзүңүз түшүнбөгөн Американын ырларын уксаңыз, гыйбат ушактын очогу болуп атса, күйөөңүз алдыңыздан кетиши менен подружкаңыз жаныңызга чакырып алып гыйбатын кылып отурсаңыз, бул мындай кылды, ал андай кылды, мени подъездде көрүп калып мындай кылды, өскөлгө барып келип мындай кылды деп ар ким ар нерсени гыйбат кылып отурсаңар, бул учурда не экен? Өзүңөрдүн сырыңарды ачканыңар болуп эсептелет. Дуалдын дагы кулагы бар, камера жеткизбесе периште жеткизет деген сөз бар, Үйдүн берекесин сактайт, үйдү таза кармайт. Тамак кылыш маселеси болсун. Бүгүн комфорт зонада күйөөсү жумушка кетет, түшкү 12-че иштейт. Күйөөсү келгенге чейин уктайт. Туруп кечке бир ужин кылып коет, болду. Дуа, зикир, эркек чыгып кеткенден кийин аркасынан Аллахым ушул күйөөмө ийгилик бергин, жакшылык бергин, көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн балелерден сактагын, аялдын балесинен сактагын, шайтандын балесинен сактагын деп дуа кылып турсаңыз, күйөөңүзгө кадимгидей күч болот бул. Эгерде күйөөңүз бай болушун кааласаңыз, сиз бул жактан күчтүү энергияны беришиңиз керек. Андан кийинкиси ар дайым өзүн өнүктүрөт экен. Акылдуу аял эрге кеңешчи, китеп окуйт, билим алат, заманбап болот. Акылдуу аял чындыгында өзүн өнүктүрөт ар дайым. Токтоп тормуз болуп калбашың керек. Чындыгында ушундай. Кээ бир аялдар ойлойт, менин өмүрлүк жолдошум менден жашыраак, менден сулуураак кыздарга кетип калат деп коркот да. Жок, маселе мындай эмес. Бул нерсе катан нерсе, туура эмес түшүнүк. Эмнеге десеңиз, турмушта эле мына жашоону карасаңыз, сизден дагы карыраак, сизден дагы жаманыраак, сизден дагы сулуулугу жогураак аялдар менен кетип калган күйөөлөр толтура. Сизден дагы жашы чоңураактан кетип калгандар толтура. Мисалдар толтура мындайларга. Бул жерде эркек киши чындап аялдын алдында өзүн эркин сезиш керек да. Когда эркин сезсе, чындап ошондо эч жерге кете албайт ал. Сиз алдыңызда чындап эркин сезиш керек. Өзүн эркин кое билген эркек эч жака кете албай калат. Сизди алдыңызда өзүнү түрмөдөй сезип, башка бирөөгө кетүүнүн жолдорун издеп калбаш керек. Эркин койгонду билиш керек. Ал үчүн маанайыңыз, өзүңүзгө карашыңыз, тилиңиз оңолуш керек экен. Билим дегени бир эле кызыл диплом деген эмес. Ар дайым окууда болушубуз керек. Ал эркек болсун, аял болсун. Андан кийинкиси күйөөсүн урматын талап кылбайт. Бирок ал урматка арзыйт. Мага внимание бербей атасың, мага аны бербей атасың, муну бербей атасың деген
арзанылар өтө көп, бирок деген жердин астында көп маселе бар. Алтын кенде кен бар. Вниманияга күйөө эркек дагы муктаж, сиз эле эмес. Андан кийин урматтуу мекендешим, акыркысы бул негизги маселе Аллахтын буйругунан чыкпайт. Кейде күйөөңүз адашышы мүмкүн, күйөөңүз кыянат кылып коюшу мүмкүн, күйөөңүз ойнош кылып кетип калышы мүмкүн, бирок сиз жараткандан коркосуз го. Сиз эң биринчи Аллахка баш ийесиз, андан кийин күйөөңүзгө баш ийесиз. Эгерде күйөөңүз арак алып кел десе, арак алып келбейсиз. Неге? Ал Кудайдын буйругу арак ташыба деген. Арак ичпе деген ал күйөөңүздүн эмес, жараткандын буйругу. Күйөөңүз келип арак ич десе, ичпешиңиз керек. Ошол сыяктуу эле күйөөңүз кээде тура эмес жүрүп койсо, ойнош кылып койсо, баягы арак ич деген сыяктуу сиз дагы ичип же ойнош кетишиңиз керек деген маселе жок. Бүгүн врачтар изучать этип атат. Могу кыянат кылып аялдардын ортосунда сурамжылоо кылып атса, %80-90% кыянат кылган да күйөөсүнө. Неге десе, күйөөм меники кыянат кылган, мен дагы бирге бир кылышым керек. Такой привет, такой ответ экен. Ошо такой привет, такой ответтиндеги кыздар же аялдар арзуаган бир сообщенияны көрүп калып, арзуаган бир эмени көргөн эмес, билген эмес, факт түрүндө далил менен, 4 далил менен бир постелде кармаган эмес. Ага чейинки кээ бир жазуучулар, кээ бир балаларды кармап алып, урматтуу мекендешим, урматтуу эже карындашым, ойлонуш керек. Эркектер дагы бөлүнүп кетет бул маселеде. Кээ бирлер жазышып эле турганды жакшы көрөт. Ал постель маселесине вообще өтпөйт. Кээ бирлер только для постель, ошол маселе үчүн сүйлөшүшөт. Булар дагы бөлүнүп кетет. Ошондуктан да сиз баягы бөйрөктөн шырак чыгарып, чымынды филге айлантыштын кереги жок. Сиз жегенде фил жесе бөкү өлөт. Сиздин ичиңиздеги бале, сиздин ичиңиздеги жазуучулар, сиздин ичиңиздеги телефондогу сообщенияларды көрсө, бир мамлекет ажырашып кетейин дейт да өзү. Анан агент 40 болуштун кереги жок. Кудайым өзү сактасын. Салих аял болгондордун аракет кылыңыз, күйөөңүзгө башыңыз көбүрөөк дуа кылыңыз. Сиз кыймыл аракеттериңиз менен күйөөңүздү токтотуп кала албайсыз да. Тескерисинче дагы кайра күчөйт күйөөңүз. Тескерисинче Кудайга жалбарып, Кудай тарабынан токтотулса бул нерсе, күйөөңүз автоматически токтойт, сизге чыныгы ер, балдарыңызга чыныгы ата болот. Бул маселеге маани бериңиздер. Андан кийинкиси, урматтуу мекендештерим, мен айта турганым, аял маселесин айттык. Андан кийин билим маселеси. Балдарыбыз мектептерде окубайт, 2 алып атат, окууга каалоосу жок, кантип кызыктырабыз деген ата-энелер өтө көп. Бир баланын окуясын айтып берейин мен сиздерге. Баланын аты Чочко экен да. Чочко экен. Баланын аты Чочкобек. Мынча кыргызча айтканда. Эми ал башка улуттарда, башка өлкөлөрдө Чочко ушундай азиз. Кээ бирлер Чочко деп коет. Биз мисалы арстанды күчтүү көрүп, Арстанбек деп коебуз го балдарыбыздын атын. Ошол сыяктуу Чочкону мындай күчтүү көргөндөр бар. Чочкого сыйынгандар бар. Ушундайлар өткөн. Чочкобек эч окубайт экен да. Мен окубаймын. Мектепке барса дагы окубайт экен, сабактарды кылбайт экен, аңгесилден качып кетет экен, мектептен качып кетет экен, мугалимдердин айтканын кылбайт экен, шоктонот экен, урдайт экен, турлайт экен, ар нерсе кылат экен, айтор мектепке баргысы да келбейт, барса окуп дагы келбейт экен да. Урушу кылган, ызычуу кылган бардыгы ушул Чочкобек экен. Анан апасы айтса, окугуң балам, келечекте андай болосуң, мындай болосуң десе, мен койчуман боломун дейт экен. Койчумандарга билимдин кереги жок, мен койчу боломун деп, койлорун кайтарган тоого кетет экен. Тоого жүрүп, тоодон адыр секирип, бир дарыяга келип калат экен. Дарыяга жакындап келип, караса көпүрө турат. Көпүрөгө чыкканга чейин бир чоң шитте жазуу бар экен. Жазуу эми билими жок, окуганды билбейт, баягы жазууга мына түшүмөй карап, дарыяга көпүрөдөн өтүп кетет экен. Көпүрөнүн ортосуна жеткен учурда баягы көпүрө сынып, ошол жерде баягы сууга түшүп акканды баштайт экен. Агып кыйкырып жардам бер деген учурда башка койчуман келип аны сактап калат экен.
койчуман сактап калат экен. Бул бала ким эле өзү? Бул бала койчуман боломун, койчуманга билимдин кереги жок, окуштун кереги жок деген бала эле да. Аны койчуман сактап калды. Анан чыккандан кийин, балам, не болду десе, мен ушундай дарага кеттим эле, көпүрө сынып кетти. Көпүрөгө чейин чоң жазууну көрбөдүңбү? Бул жерге чыкканга болбойт, сынайын деп калган. Ылдыйракта жаңы көпүрө бар, ошого чыккыла деп жазып койгонбуз го. Неге окубадың аны дейт экен да балага. Ошондо бала мен окуганды билбеймин деп айтат экен да. Ошол учурда баягы койчуман, көрдүңбү балам, койчуман болуш үчүн дагы окуш керек дейт экен да. Өлүп калабыз, бирибиз эки болбойт. Ар дайым саздын, баткактын ичинен чыкпай калабыз, качан биз окубасак. Окушубуз керек, балдарыбызды окутушубуз керек. Бүгүн ар бир семьядан бирден айтишник чыгарышыбыз керек. Компьютер, техника заманы келип атат. Бардык нерсе өзгөрөт мекендештерим. Көрүп жаткан көзүбүзгө картинка дүйнөсү өтө терең өзгөрөт. Башка өлкөгө чыгыңыздар, Шанхай, Кытай, өнүгүп жаткан Япония, башка өлкөлөргө барып келиңиздер. Өтө терең өзгөрүүлөр болуп атат. Дүйнө ушунчалык күчтүү деңгээлде өзгөрүп кетип атат. Биз, урматтуу мекендештерим, 2000-жылга чейин атта жүрдүк, эшекте жүрдүк, кыйынчылык бардыгы өтүп кетти. Бирок 2000-жылдан 2025-жылга чейин дүйнө катастрофа деңгээлинде өзгөрүп кетти. Ошол 2000 жыл чогулган тажрыйбалар 20 жылдын ичинде пык этип жарып кетти да. Баягы вулкан дуп деп жарат го. Чогулуп турган баягы суу мынтип жарып чыгат го. Ошол сыяктуу жарып чыкты. Интернет, техника бардыгы өнүгүп кетти. Ошо 2000 жылдын тажрыйбасы ушул 20 жылдын ичинде ушунчалык күчтүү деңгээлде өсүп кетти. Бул 20 жылдын ичинде дагы биздин 100 жылдын, 50 жылдын ичинде өтө күчтүү жаңылыктар күтүп турат. Бизи күтүлбөгөн роботтар, күтүлбөгөн жаңылыктар, күтүлбөгөн бардык нерселер күтүп турат. Ошол нерселерди биз кылбасак, биз кыргыздар кылбасак, ким кылат? Кытайга кошуна өлкөгө барсаңыз, отелде жасаңыз, бүт роботтар кызмат кылып атат сизге. Аэропортко келип көзүңдү тийгизсең, бүт көрсөтүп берип атат бар жогун. Түшүнбөйсүң, ушунчалык күчтүү деңгээлде өнүгүп атат. Биз эмне кылып атабыз мекендештерим? Биз дагы не жейбиз, обедке лагман жейбиз, самса жейбиз, не жейбиз деп чайкана издеп жүрөбүз. Жеш, ичиш, чыгарыш, кумаркандырыштан башка эч нерседен жарабай калдык. Ошондуктан да аракет кылбасак болбойт мекендештерим, аракет кылбасак болбойт. Койчуман болом десең дагы окугун. Бардык пайгамбарлар кой кайтарган, билесиңби? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы кой кайтарган. Койчуман бул акылдуу, койчуман бул эң сырдуу, хикматтуу, сабырга үйрөтөт. Кой кетип калат, сабырга үйрөтөт сени. Бардык пайгамбарлар кой баккан. Негизи салиха, акылдуу кыздар, таза кыздар кайякта десе, ошо койчумандын кыздары таза болот экен да. Ал койчуман тоодо жүрө берет экен да, эч нерсе айыл менен иши жок, шаар менен иши жок, койлорун кайтарып, кызы дагы ошо тоодон чыкпай жүрө берет экен да. Ал жерде Wi-Fi жок, интернет жок тоодо. Ошентип эле жүрөт. Ошон үчүн дагы баягы койчумандын кызы таза деп бекерден айтпайт экен кыргыздар. Не экен, урматтуу мекендешим? Эми жаш баланын билим маселесин айттык. Билимге кантип кызыктырабыз, илимге кантип кызыктырабыз, ошол маселелерди дагы айтууну туура көрдүм. Бул 5 этап, 5 эрежеге бөлсөк болот. Жаш баланы билимге кызыктыруучу 5 сыр. Оюн аркылуу үйрөт. Мен жаш балдарга сабак бердим. Ушундай күчтүү генералдар келет эле, полковниктер келет эле. Мен миңдеген аскерлерди башкарам, бирок бир баламды башкара албай калдым. Өзүмдү асам деп атат, домдом таштайм деп атат. Не кылам, тарбиясын мен алектене албай калдым. Мен миңдеген аскерлерди тарбиялайм, бирок бир баламды тарбиялай албай калдым деп арзанат. Баланы ушунчалык чарчатыш керек да, урматтуу мекендеш. Бала чарчаш керек экенби? Бала неге уктабайт түнү 2-гече дейт? Бала чарчаса, кечкече үйдө кармап отурасың, чуркабайт. Былч, семиз, сөөгү жумшак, май. Биз мурда сардан кечке ойнойт элек, көчөдө чуркайт элек, ар бирибиз тренировка эле да. Даракка чыгат элек, андан жыгылат элек, көлгө барат элек, сууга барат элек, сазбы, балчыкпы ал жерде жуунат элек, сууда агып кетет элек, ар деке болот элек, жаштыгыбыз кыйынчылыгы да. Бүгүнчү телефон мына ушундай 10 сантиметр, мына ушундай играда сардан кечке. Балаңдан нени күтүп атасың сен? Техниканын заманы, техникадан артта калып кетет, муну бериш керек телефонду дейт. Урматтуу мекендешим, урматтуу эже карындашым, сен өзүң 40 жашта телефон кармадың го. Техникадан калып кеткен жоксуң. 40 жашта 41 жашыңа чейин бардык илме тежиге чейин үйрөнүп алдың го сен. Туурабы? Же жалганбы? Ал телефон ол стабильно өзү эле үйрөнүп кала турган маселе. Мунун кыйынчылык жери жок. Бул жасына нерсе бардыгы.
Телефонду берип коет, бир результаты жок. Балаңды 4 жылдан бери телефон кармайт. Кандай IT тармагында нени үйрөндү мисалы үчүн? Техникадан калып кетет, андан калып кетет, мындан калып кетет. Китеп окуган балдар окубаган балдарды башкарат. Бүгүн системалуу түрдө ушундай, заманы ушундай. 21 кылым ушундай деңгээлге чыкты. А 22 кылымда сөзсүз түрдө окугандар окубагандарды башкарып калат. Бул ясна нерсе болуп калат. Көп нерсе билимге карап калат. Oyun аркылуу үйрөтүшүбүз керек экен. Мен балдарды ушунчалык күчтүү эме кылып, иштешип, Куран үйрөтүп, сабак үйрөтүп, балдар менен күрөшүп, дем күч берип, балдарга мотивация берип, кыйкырып туруп, балдарга ишеним берип, ар бир ойноп жаткан учурда мына кандай эле деп сурап коюп, тамашалашып, алдага айтып коюп, баягы кызыгуу анын үстүндө үйрөнүү экен да. Бала качан кызыкса анан үйрөнөт экен да. Баягы кызыгуу оюндун ичинде өзү үйрөнүп кете берет экен. Бизде жаштыгыбызда англисче үйрөткөн, англисче сабак берген эжеке бизди көчөгө чыгарып, бастырып, бардекени айттырып, 2 3 1 1 2 3 3 2 1 деп ушул секирик менен жаттаткандар дагы деле эсимден кетпейт да. Баягы оюн аралаш. Балаңды атасын, апасын баягы оюн менен алектендирип, ошол учурда үйрөткөндүн аракетин кылышың керек экен. Бала кызык бир дүйнө, кызыкса көп нерсени үйрөнөт. Балдар үчүн оюн бул жашоо экен. Эгер билимди оюнга айлантсаң, алар аны көңүлдүү кабыл алышат. Жөнөкөй мисалдардан сандарды санаганды таймаш кыл. Табиятты үйрөтүү менен баягы сейилдетирип, чуркатып, эки жака эме кылып, суроо жооп берип, ушул маселелерди колдонушуң керек экен. Айтор балаңды чарчат. Бүгүн чарчабайт балдарыбыз, Квартиранын ичинде 4 дубалдын ичинде уктайт, каалагандай жейт, каалагандай телефон колдонот. Ата-эненин контролу жок абсолютно. Ошо 11 класс, 9 класстан 11 класс, 12 класска чейин 3-4 жыл баланы катуура кармаш керек. Ошол учурда балада боштук пайда болот. Сигарет чегип кетиш, наш чегип кетиш, арака үйрөнүп кетиш. Эң көп үйрөнгөн жаштар ошол 9 класстан 13 класска чейин. 12-13. 9-10-11, 12-13. Ушул университетте 2 жыл, мектепте 2 жыл. Бекерчи, өтө жалкоо, бардык жамандыкка үйрөнүшкө шык пайда болгон учур ошол учур болуп калат. Ата-энелер не дейт ошол учурда? Мен баламды переходный возраст болуп атат деп ошол нерсеге жоюп коет да. Сен тарбия бере албаганыңды, убакыт бөлө албаганыңды переходный возрастка жоюп койбо. Сен убакыт бөл балаңа. Эртең мунун натыйжасы жаман болот. Андан кийинки экинчиси, сен билбеген нерсени ал билгендей кылып, ал чындап окуучу. Сен бул жерде окуучу, ал чындап мугалим сенсиң да өзүң. Сен өзүң билбегендей кылып сураганды билишиң керек экен. Бала өзүн акылдуу сезгиси келет. Эгер сен бир нерсени атайлап билбей сурасаң, ал сага үйрөтүүгө аракет кылат. Буну унутуп калдым го мен. Кандай эле деп, мынтип тийишип коюп, бул мындай эле, андай эле деп айтып берет. Мына жылдызды аткандай эле, чолпон жылдыз. Деп мына билбемиш болуп сураганда, баягы бала дароо чыга келет да үстүнөн. Баягы ичидеги бар нерсени чыгарып алыш. Көп мугалимдер билбейт, тилдейт баланы, ичиндеги нерсесин чыгарганды билбейт да. Эгер күчтүү мугалимдин колунан тарбия алса, бир акымак, көчөдөгү экичи, бандит балада күчтүү тарбия алып чыгат. Мугалимден көп нерсе зависит этет. Мугалимдердин таап алган нерсесине мугалим жол көрсөтүүчү, калган нерсе окуучудан деп коюп, өзүнүн жалкоолугун ошол нерсеге оодарып коет да. Эгер мугалим күчтүү болсо, күчтүү тактика менен киришсе, жалкоо болбой, мугалимге чындап мугалимдик нерсени берип туруп, тарбияны берип туруп аракет кылса, көп нерсеге жетип коет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи мугалим болгон. Бүткүл дүйнөнү тарбиялап койду го. Сен оны окуучуну тарбия кыла албайсыңбы? Пайгамбарыбыздын берген сабактары мына биздин заманга чейин, бизден кийин да уланат. Андан кийинкиси, урматтуу мекендештерим, үйрөнгөндү жакшы көргөнүн билдириш керек экен. Айтайын дегеним, сен биринчи үйрөн. Сөз менен айтып коюш оңой. Сөз менен аны кыл, буну кыл деп айтып коюш оңой. Балдар чоңдордун кылганын кайталайт.
Эгер сен китеп окуп, изилдеп жатсаң, бала да ошого кызыгат. Китеп оку деп айтпай эле кой. Сен китепти ачып оку, балаң бир күн карайт, 2 күн карайт, 3 күн акырын келип жаныңа отурат. 4-күнү күнү китепти ачат, 5-күнү окуп калат уже. Сөз менен айтып коюш оңой, кыймыл аракет менен тарбия бер. Кыймыл аракет менен. Ха 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 деп күлбө. Безүү күл, балаң мынтип карап, атам ушундай күлөт экен дейт. Мындай отурасың, дасторкондо эле дуа кылып туруп атасың. Балдарың да автоматически колдорун көтөрөт. Атам не кылат деп. Айтайын дегеним, көрүнбөгөн тарбия бул күчтүү тарбия. Сөз менен тарбия бул аба деген, погода деген, учуп кетет деген. Бала көргөнүн кылат, бул эң туура сөз. Эки жака алып чык, балдарга кош, элдерге кош. Бизде жаман нерсе, конок келип калса, бар жогол көзүмө көрүнбөй тургула, бал көчөгө чыккыла. Дасторконго жакындаба, мына конфетти жесең башыңды жулуп алам деген сөздөрдү колдонушат. Жок, туура эмес. Ал бала жесе эки эле конфет жейт го, бардыгын жеп койбосо керек эми. Конок келип калса, отургузуп, баягы жаш бала мынтип аңдып турат да эшикте. Көзүмө көрүнбөй уят кылып атасың дейт да. Жок, тескерисинче чакыр. Балам беркеде. Жакын мынау тизеңе отургузуп, балам мынау Айшатаң болот, мынау Айшенең болот, мынау досум болот, мынау небересиң кызы болот. Аты Айдай, мынаныкы Күнбай, мынаныкы Жеңишбай. Бул сенин байкең болот, мындан кийин таанышып ал, жолдо учурашып жүргүн деп тарбияны үйрөтүшүң керек, элге кошушуң керек. Балдарыбыз дүңк болуп чоңоюп калып атат. Не жегиң келип атат балам деп сураган эле, бала уялгандан да эч нерсе жебейм деп коет. Жесе 2 конфет жейт. Мына алмадан же, мындан же деп өзүң бер тескерисинче. Дасторкондо бирдеке десек, колуңду сындырам. Не деген адам? Байкуш бала агыран келип, 1 айдан бери жейилбей турган конфетке бир колун узатса, аркасын чымчыйт апа байкуш. 100 сомдук конфет кой, ошону балаңдан аяйсың бей. Уят эмеспи? Bir окуя бар. Коноктор толтура келет экен. Анан баларга апасы айтып коет экен. Ушу коноктор кеткенден кийин, ол коноктор да ушундай коноктор экен, эч нерсе калдырбай тарелка паларскага чейин салып кете турган коноктор экен да. Анан отурушса, балдарга коноктор келгенге чейин айтып коюп эскертип, ошо коноктор кеткенден кийин бардык нерсени жей бересиңер силерге деп апасы разрешение берет экен. Анан бул балдар эшикти астында күтөт экен, 2-3 бала. Акасы инисиге айтат, иниси эжесиге айтат, кетишими, мен мунуга жабышам, мен мунуну жейм, мен компотту жейм, мен муну конфетти жейм, сен меникине тийип койбогун, мен муну тортты жейм деп бири-бириге сүйлөшүп алышат экен. Анан коноктор келишти, бардыгы отурушту, жешти башташты. Анан кичинекей жаш бала кирип, апа, не дейт экен? Не балам десе? Акелерим, эжелерим мына жерде план түзүшүп атат. Мына коноктор бардыгы кеткенден кийин конфеттер биз жейбиз дейт экен. Ошол жерде бардыгы баягы баланы карап калышат экен да. Чындыгында биз кызык элбиз да, өтө эле кызык элбиз. Өзүң 1 айда 1 жолу кирбейсиң, чоң мейманкана кылып коесуң. Өзүбүз жашаганды билбейбиз да. 2 этаж үй саласың, экинчи этаж 5-ине чыкпайсың. Туалетти сөзсүз кошунага 1 метр кылып салыш керек. Туалетке жыты барып туруш керек да кошунага. Зыян берип туруш керек кошунага. Андан кийинкиси урматтуу мекендешим, ар бир нерсесин макта. Балдар мактоону көтөрөт. Бир нерсени үйрөнгөндөн кийин аны мактап койсоң, бул кийинки нерсени үйрөнүүгө түрткү болот да. Бала билесизби? Апа, мен 5 алдым деп мектептен кыйкырып келет. 2 алып келсе антип айтпайт. 5 алган күнү сөзсүз антип айтып келет. Ошол учурда баракелде балам. Өмүрүңдөн берекет тап. Сен ар бир алып жаткан баа мандил эмес, бирок ошол бага ишенет атабы. Ошол ишенгениге дагы түрткү берип кое беришибиз керек да. Кийинки бештер муну предметтен болсун деп түрткү берип коесуң, бала дагы аракет кылганды баштайт да. Аны дүмпүйүп турсаң,
Бала бирдеке кылып атса, анын колунан жулуп алсаң, идиш жууп атса, эй, сен чала жуасың, бар өзүм кылам деп атсаң, бала үйрөнүш керек. Колясканы түртүшкө аракет кылып атабы? Кече мен вакытта байкап калдым, отурсам, бала, кыз бала келип колясканы түрткөнгө аракет кылып атат, апасы келип, дароо эле жулуп алып, башкага отургузуп, өзү эмне кылып. Жок, бала үйрөнүш керек. Түрткөндү, кармаганды үйрөнгүсү келип аткан учурда коюп бериш керек балага. Эркин койгонду билиш керек баланы. Чындыгында ырас болгон жана чын ыраазычылык менен айтылган мактоо бала үчүн өзүнө ишенич тартуулайт. Бала, урматтуу мекендешим, сиз баланы жамандай берсеңиз, бала сизди жаман көрүп калбайт. Бала өзүнө болгон ишеничин жоготуп коет да. Байкасаңыз, балдарыбызда ишенич жок. Келечекке болгон. Мен армияда болгондо палчандарымдан сурадым да, доске, не кыласың, армияны бүтүп атабыз, чыгып не кыласың десем, планны карасаңыз, максатын карасаңыз, мен чыгып Россияда 1 жыл иштейм, үй салам, үйлөнөм, болду. Ушинтип башка максат жок, башка мечта жок. Дос иштегенге да ушунча көп жыл кетип калат. Үй салыш керек. Анан көрө жатарбыз деп коет. Палчандарым ошо 40 бала боло турган болсо, бир ротада 38-39 ушундай да. Бир чоңураак мечтасы, максаты жок. Бирок ошол максатыга жетишти. Чыгып Россияга кетишти. Дагы деле Россияда жүрүшөт да. Өкүнүчтүүсү ушундай, урматтуу мекендешим. Көпчүлүк жаш бала неге десеңиз, жаштыгынан үмүтсүздүк буларды каптап алат экен да. Ата-эне андайсың, мындайсың, ата-эненин басымдылыгынын астында бала өспөй калат экен да. Андан кийин эч качан чектөө койбо. Эмнеге чектөө койбо? Суроолорго чектөө койбо. Бул кандай? Кантип? Кандайча деп бала келип жаныңызга келип сурай берет. Сенден сурабаса кимден сурайт? Жагыңды жаап сурай бересиң, болду да дебе. Бизде ушундай жагын жаап коет. Бала өтө интерес кармап, кызыктуу, мынау кандай, мынау балконбу, мынау сен 100% билесиң. Айта бер. Бала, мынау мындай болот да. Мынау стол не десе, стол бала мынау бул жыгачтан даярданат. Муну өзбектөр жүзүмдөн даярдайт, жүзүмдөн шагын тилет. Андан кийин мынтип атайын өрмөчү усталар болот. Муну өрүп чыгат деп детально түшүндүрүшүң керек да. Балам, кайсы жерге түшүнбөдүң деп, ата түшүнүп атам дейт. Муну үстүгө краска берет. Красканы күпмө коюп 2 күн кургатат. Аны сатуучулар алып кетет арзан баада. Базарга алып чыгып өзүнүн точкасына коюп сатат деп дагы да тереңирээк түшүнүк бере беришиң керек да. Бала, деп бала ала берет да. Унчукпай тарбияны, унчугуп дагы, сүйлөбөй дагы тарбияны бере беришиң керек. Мисалы, үйдө намаз окуп атасың, сыртта окуй бер. Алхамдулиллахи роббил аламин ва рад-далин, кулхуллаху тааласынан да милат сыртта окуй берсең, бала ойноп атат, игрушкасын ойноп атат, бирок кулагы сенде болот да. Атам не кылып атат деп кулагы сенде болот. Ошол тарбияда бугуп үйрөнө берет. Анан бир күн келет, жаныңа келет, кучактайт, анан сен кылган кыймыл аракет дуурашты баштайт. Унчукпаган тарбия, сүйлөгөн дагы тарбия. Экөөдөн тең бере беришиң керек. Сүйлөбөй бергениңде руханият, ички сезимдер тарбияланат. Сүйлөп бергениңде бала дүйнөнү үйрөнөт да. Этаждын не десе, этаж болуп, ушундай болот, 10 этаж болот, 1-чи этаж, 2-чи, 3-чү этаж, мына жаңы элит хаустар, булар болбогон домдор, кичине жетилсе кыймылап жыгылып түшүшү мүмкүн. Бул эски домдор, бетондор өтө катуу болот деп бардыкени айтып, баланы кызыктуу кылып, балам архитекторлор мунун чиймесин чийип чыгат деп көбүрөөк түшүнүктү бере беришиң керек. Бала өтө терең кабыл ала турган, бардык нерсени үйрөнө турган учуру ошол учур болуп калат да. Анан кеңешим 3 жаштан кийин кеш деген китеп бар. Ошол китепти дагы ата-энелер окуп коюш керек. Балалуу болом, бала тарбия кылам дегендер окуп коюш керек. Анан бала маселесинде балага аракет кылып атасыңарбы? Бир гана пастель маселесин кылып коюш эмес. Ага чейин ал тууралуу китепти окугула, бала тарбия кылам, кантип тарбия кылам, ошол тууралуу устаздар менен кеңешкиле, агайлардан, молдолордон кеңеш алгыла, ошолордун маселелерин уккула, YouTube'да бекерчи клиптерди укпай, ошолорду уккула. Балага кадимкидей тарбияланыш керек. Ата-эне өзү даярданыш керек ошол нерсеге балага чейин. Жашоо деген татуу бал чай ичип, пастелде жатып, баланы төрөтүп, анан өгүздөй кылып чоңойтуп коюш эмес. Анын ички дүйнөсү, сезимдери менен тарбия бериш бул башка маселе да. Албетте, урматтуу мекендешим, бала маселесинде бул маселелерди айттык.
bilbeyim dep koyup da. Bilbeyim dep koyup. Eğer sen bilbegen nerseni surap kalsa, kel çoğu izlep köröylü dep, çoğu izlese ошол нерсени. Bala düşünөт да, мен атамды алдыда ордум бар экен, мени урматсыйым бар экен деп кайра келип сурай бересиң. Көп нерсени кызыктуу. Ата деген мугалим, эне деген мектеп, бул эч кайсы Гарварддагы бербеген тарбияны берет. Университеттин эң жакшысы Америкада Гарвардпы? Ал бербеген билимди дагы ата эне берет. Мурда Гарвард деген жок эле, бирок Гарвардты дагы сала турган балдарды тарбия кылган ата эне болгон. Ошондуктан да урматым мекендеш. Билбеймин дебе да. Анан ката айтпа, жалган айтпа балага. Мусулман эч качан калп айтпайт. Коркушу мүмкүн мусулман. Бирөө хөп десе хөп деп чөчүп кетиши мүмкүн. Бирок мусулман эч качан калп айтпайт. Балаңа калп айтпа. Се мисалы үчүн муну бүгүн тарелка деп айтып койсоң, эртең балаң башка жерде муну не эле деп. А бул стакан балам десең, а сиз өткөндө тарелка деп айттыңыз эле го деп. Дароо кармайт да бала. Бала эстеп калат. Ошондуктан балага туура тарбия бергендин аракетин кыл. Андан кийин урматтуу мекендешим, bir ийгиликке жеткен адамдан сиз кантип ийгиликке жеттиңиз, сырлары менен бөлүшүңүз, бул чокуга кантип чыктыңыз десе, баягы адам айтат экен, мен үмүтсүздүккө түшпөдүм дейт экен да. Кантип десе, менде душмандар өтө көп, душмандардан качып үңкүргө кирдим. Үңкүргө кирип жашынып, баягы муздак тер агат го өлүмдүн артынан. Каттуу корккондо муздак тер агат, ошентип терлерим агып титиреп, коркуп, үмүтсүздүккө түшүп, болду эми жеткен жерим ушул болду, өлүп кетет экенмин деп ошол жерде турганымда, мынтип карасам, бир чимели чыкты. Өзүнүн теласынан, денесинен 2 эсе чоңураак болгон бир будайды жетелеп чыкты. Анан бир таш чыгып калды. Таштан алып өтөйүн деп атат, жыгылып кетип атат. Өтөйүн деп атат, жыгылып кетип атат. Күрүч түшүп кетип атат. Андай кылат, мындай кылат, таш түртүп көрөт, аягынан келет, булагынан келет деп баягы 50дөн ашык 100гө жетип калды. 100дөн дагы өттү. 102, 103 аракетинде баягы күрүчүн, баягы будайын алып өтүп кетти өзүнүн рызкысын дейт да. Эми ушу чимеличелик жокму бу? Үмүтсүздүккө түшүп кайра кетип калса болот эле, бирок мен чимеличелик жокму? Чимелинин ичинде бар жолун тосуң эле бул жагынан издейт. Ал жагын тосуң эле бул жагынан издейт. Үстүнөн аракет кылат. Чимеличелик жоксуңбу сен? Бүгүн кичине проблема болсо, мен ушундаймын, мындай деп лох болуп, ажиз болуп отуруп калат да. Жок. Бүгүн андай кылышка акың жок сен. Жаштыгында айтат да го, мен чоңойсом дүйнөнү жарам, мен чоңойсом мындай болом, андай болом деп. Мактанган сөздөрүң кана? Чоңойдуң го бүгүн. Кылбайсың эми. Баягы Амир Темир айтат экен ошентип, мен чимелиден үйрөндүм үмүтсүздүккө түшпөгөндү. Андан кийин эч үмүтсүздүккө түшпөдүм. Эмне болсо максатым үчүн кайра аракет кыла бердим. Аллах мага ийгиликти берди дейт да ачыкчасы менен. Чындыгында үмүтсүздүккө түшпөшүбүз керек. Үмүтсүздүккө түшкөнүбүздө бул үмүтсүздүк негизи шайтандан. Биринчи максатыңа кичине аракет кыласың, шайтан келет, үмүтсүздүккө түшүрөт, анан ошонун аркасынан кетип каласың да, нафсиңдин аркасынан. Максаттан кечирип, нафске жетелөөчү кадамдарды таштатат бул шайтан. Эми үмүтсүздүккө түшүп калдыңыз, үмүтсүздүктөн кантип чыгабыз десеңиз, бул 5 жолу бар. Азыркы учурда жашаганды бил. Көпчүлүк үмүтсүздүккө эмнеге түшөт? Келечектен коркуп, өтмүштөн кыжалат болуп. Ошонун натыйжасында бүгүндү дагы өлтүрөт, сен бүгүн менен жашаганды бил. Азыр бар. Кечеги күн өтүп кетти, ал Аллах Таала кечирет, иншалла. Жакшы үмүт кыл. Эми келечек белгисиз. Келечектен корко бербе. Кызымды кимге берем, кимге үйлөнөм, банкрот болуп калсам не болот? Бүгүн мына азыр жашаганды бил. Могу мээңди бошот же. Керексиз ойлор менен чарчап жүрөт адамдар бүгүн. Ойлоп аткан нерсесинин %99% ага керек эмес нерсе. Мен 100% кепилдик берем. Ойлонуп жаткан нерсеңдин %99'у сага керек эмес. Сен ойлонуп жүрөсүң ошол нерселерди. Сарсана болуп, кыжалат болуп. Мээңди пустой кыл, бош карма. Кыла турган нерсең дароо кыл, кылбайсыңбы? Аны ойлонуп жүрө бербе. Чечимди дароо чыгар, чечкиндүү бол. Үмүтсүздүк да чындыгында көп учурда өткөн үчүн өкүнүү же келечектен коркуу. Жардам берүүчү биринчи кадам азыркы учурга көңүл буруу. Урматтуу мекендеш, алакысы эки жакка чык. Азыркы жашап жаткан азыркы мүнөт эң баалуу нерсе ушул. Ал сени сактап калат.
бир нерсе жасай бил. Ар нерсе кыла бербестен бир нерсеге туруктуу бол. Мажбурлап кылышың керек бир нерсени күн сайын. Ошондо ийгилик жаралат. Аз-аздан бар. Дароо бир пачка доллар келип калышын ойлобо. Аз-аздан чык, чокуга чыгасың. Аз-аздан кыймыл аракет кыла бер. Кыбыраган тоон ашат дейт го. Мурда пешком ажылыкка барып келишкен. Пешком кадамдап. Бүгүн самолетто кыйналып бараткан жерибизге мурда пешком атта барып келишкен. Чындыгында урматтуу мекендешим, ошентип кичине кадамдар менен ажыга барып келишкен. Ажы болушкан ошолор. Сен эмне кылсаң да, ал сени кайра жандоо баскычы болушу мүмкүн. Кадамыңды ойлоп бас. Андан кийин көбүрөөк жаз, урматтуу мекендешим. Жазганга аракет кыл. Эмоцияларың болобу, өзгөрүүлөр болобу, жазганга аракет кыл. Чында мээңди алып, мээңди партага коюп, мээге жазгандай болот да, жазганы турганда. Ошондуктан да жазганда көп нерсе эсиңде калат. Эмне сени кыйнап атат? Аларды да список кылып жаз. Андан кийин өчүрүп, кагазды бүктөп, күйгүзүп сал. Болду, эми мен сени эстебеймин деп. Кыла турган нерсеңди жаз, аны да кыл, болсо мээде сактала, жаз аны дагы. Чындыгында жазганда сезим тышка чыгып, акылың тазарып, жүрөгүң жеңилдеп калат экен. Андан кийин жалгыз эмессиң. Көп стресс, депрессияга, көп үмүтсүздүккө түшкөн адамдар жалгызмын деп ойлоп калат да. Ama bugün kaygılı ırlar, kaygılı meseleler büyük bayağı pikке çıkan uçuru da, trendke çıkan uçuru. Kaygılı meseleleri. Oy makabatım aldap ketti, oy süygönüm taşlap ketti, özümü tamdan taştayım, unitazdan taştayım, mınдай kılabım degenler öte köbeydi. Ümitsizlikке түшпө. Sen жалгыз эмессиң. Sen 15 gün ötüp bilesin ошол кызга үйлөнбөгөнүң sen үчүн жакшы болгондугун, алтын болгондугун. Жалгыз эмесиңди бир. Жан дүйнө байланышка муктаж. Жалгыз болбо, жаратканга жалбар. Бүгүн аракетиңди башта. Чындыгында урматтуу мекендешим, эгер мен бир аз болсо да ишенсем эмне кылмакмын? Чындыгында ойлоно турган суроолордун бири, сиз жаратканга ар бир учурда ишенсеңиз, кайсы учур келбесин ойлоруңузду жаратканга өзгөртпөсөңүз, Аллах Таала сиз кайгыраныңызда, кубанычыңызда ар бир учурда сизге жардамга берет. Сиз кубанычта дагы, кайгыда дагы Аллахты унутпаңыз. Эртең сизге проблема келгенде дагы, бакыт күндөр келгенде Аллах Таала сизди унутпайт. Бул кыяматта да ошондой прогресс. Алтын башыңыздар аман болсун. Бул маселелерге маани бериңиздер. Чочкодон дагы төмөн болгон адамдар бар. Өкүнүчтүүсү, биз кайсыдыр бир учурда заманыбыз өнүгүп кетпесин, этаждарыбызды куруп жылдызга жетип калсак дагы, өнүгүү ушунчалык күчтүү болуп кетпесин, адам бойдон адамдыгыбызды сактап калышыбыз керек. Адамгерчиликти унутпашыбыз керек. Адамгерчиликти сактап калыштын жападан жалгыз жолу бул пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен жүрүү. Башка жолу жок. Башка жолго киргендер бардыгы чарчап, бардыгы жок болуп кетишти. Бул жолдо баргандар акыры бейиш болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.